Уруктам айраңыз менен. Рахмат. Чолпонбай Кадырбаев Уруктам айылынын тургуну. Ал быйыл 85 жаштын чайын ичип өрнөктүү өмүр сүрүүдө. Жаштайынан эмгекке бышып, айылда тракторист болуп эмгеги элге сиңген инсан. Бүгүн ал байбичеси менен карылар үчүн даярдалган сый дасторконго келди. Кесибим шопур болдум. Шопур таштабынан жалаң тракторист болдум. Алып айткан менен болобу ушул ишкана бүтүрчүбүз трактористтер жумуштун баарын. Карагайда кеччүбүз кышында тырмоодо тырмай бүтүрүп койдо кырыктыбыз, эми укусын баарын жасатыбыз. Азыргандай балдар бактылуу. Эчтекеден кем боло элек. Мына биз баш терип чоңойгонбуз. Эми мен айтарым, алдыңа кетейиндер, Кудай силерге узун өмүр берсин. Сен ден соолукта болгула, өмүрү оорубагыла. Биз көргөндү көрбөй, жакшынакка жүргүлө, силер бактылуу адамсыңар. Бул майрамдык иш-чара Дөбөлү айыл аймагынын башчысынын демилгеси менен уюштурулуп, 150дөн ашык улгайган адамдар сый дасторконго чакырылган. Алардын даректерине жылуу сөздөр айтылып, райондук маданият кызматкерлери тарабынан ыр белектер тартууланды. Кар адамдарды чогултуп жатканыбыздын себеби ушул кишилердин ушул заманга, ушул жашоого биздин урпактарын алып келгенин бирден бир себепкер ушул адамдарда, ушул кишилердин эмгеги, ушул кишилердин өмүрүн сарпташканда. Анан эми бул жерде бизде Дөбөлү айыл аймагында 7 айылдан тургандыктан аягы кеңештен баштап башы тамды сууга чейинки айыл. Ошо колхоз мезгилинде ар кандай тармактарда эмгек өтөгөн адамдар. Биздин чогултуп атканыбыздын себеби ушул адамдарды чер жазышып, сүйлөшүп, баарлашсын деген максатта бир жакшы маанай тартуулайлы деп, ошо бүгүн баардык өрөөн боюнча ушу 7 айылдан чогултуп сый тамак берели деген максатыбыз болчу. Аталар, ага элечек апалар, бүгүнкү 1-октябрь карылар күнү майрамыңыздар кут болсун. Сөз алып сүйлөгөн карыялар нарк насилдин маанисин айтып, жаш муундарга салт санааны унутпоо, улууларды урматтоо, элге, мамлекетке кызмат кылуунун зарылдыгын баса белгилешти. Азыр мен жаш кезимде аябай чоң эмгек кылдым. Баатыр энемин өзүм 10 бала төрөдүм. Балдарымды жакшынакай бактым, өсүп өндүм. 70-жылдан 75-жылга чейин депутат болдум. Депутат болгонума кубанам, сыймыктанам аябай. Карылардын баарысынын сонун кептерин айтып атат. Өсүп атат, өнүп атат. Тиги абышкалардын баары жакшы кептерин айтты. Жакшы сонун кептерин айтты. Кудай кут кылсын. Бүгүнкү чакырылган ардагерлер кезинде мамлекет эл жер үчүн баш көтөрбөй эмгек кылгандар. Энелер 10дон ашык балага тарбия берип, баатыр эне эмгектин баатырлары болушкан. Карыларга карата көрсөтүлгөн бул камкордук жыл бою уланмакчы. Жаркынай Курташыр кызы, Жеңишбек Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.